берүүбүздү улантабыз. Бизде эң алгачкы коногубуз бар. Жаш талант деп дагы айтсак болот. Буюрса, бүт кыргыз элине таанылып баратат. Темирбек Матыбаев 12-13 жаштагы акын балабыз. Саламатсызбы, Темирбек? Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Манаңыз жакшымы? Жакшы 5. Ден соолук жакшы. 5-чиге келгенден 5 болуш керек. Азаматсыз. Костюмуңуз, чапаныңыз дароо эле ушундай көзгө урунат экен, сонун жарашат экен. Биринчиден, анан мындай өзгөчө экен, комуздун сүрөтү менен. Качан муну алдыңыз? Мен муну Бишкек шаарына жаңы келип, Айтыш коомдук фондунун мүчөсү болуп, Төкмө келсе төр бошот теле долбооруна катышып жүргөн кезде тиктиргенбиз. Сонун жарашып тандашып. Бишкекке деген ушул бир гана Элмирбек агайдын сабактарына барыш үчүн келдиңизби? Бишкекке негизи мен айылда жүргөндө манас айты, анан китептерди окуп айтышка кызыгып жүрчүм. Анан ошо мектепте бир күнү Сармерден болуп ошого агайлардын сөздөрүн жаттап ырдап чыккам комуз менен. Анан ата-энеме ушундай акын болгум келет деп анан уйкаштыра албасам да 2 саптан ырдап жүрчүм. Анан ата-энем сен анда акын болсоң балам шаарга барыш керек, айылдан эчтеке эле чыкпайт. Анан шаарга номер 5-гимназияга алып келип киргизди. Анан мен ушу 19-февраль айылдарында Айтыш коомдук фондуна бардым да. Анан ошо Айтыш коомдук фондуна барып, биринчи атамдын өкүл баласы Эсен деген байкем бар. Ошол мага Асылбек байкенин номерин таап берип, анан жолуктурду. Мен барып, анан ырдап, ошол жерден саламдашып ырдап, анан барганда сразу ырдагам. Анан Элмир агайлар каяктан болосуң? Анан Элмир агай өзү дагы биздин айылдын коңшу айыл, Чоңко деген айылдан болот. Мен Өзгөрүш деген айылдан болом. Анан ошентип ырдап, азыр Айтыш коомдук фондунун мүчөсүмүн. Азаматсыз. Ал жерде эмнелерди кыласыздар? Балким баягы 2 кишини отургузуп айттырабы же кандай болот? Ал жерде 10 күндүк деп коет. Мисалы биз 10 күндө бир барабыз. Ал жерде акындар чогулуп, акындардын жыйыны десек да болот. Жаш акындар. Жаш акындар. Ошол акындар келип, устаттар төрдө отуруп бизге упай коюп берет. 3 айтыш болот. Эркин айтыш, тема айтыш, анан алым сабак деген. Алым сабак болгондо бириңиздер улап турасыздар, жакшы. Сиз көп учурларда ушундай акындык, төкмө акындыктагы шыгыңыз бар экенин көрсөтүп аткан экенсиз учурда. Төкмө акын болуу эмнеден сизге ушундай келди? Эмнеден улам ушундай төкмө акын болсом деп алдыңыз? Балким жобосу атаңыз, жобосу чоң аталарыңыздан дагы берилгендир. Негизи башында айттым, манас айтып жүрчүмүн да. Анан ошол сөздөрдү жаттап, негизи мен өзүмдүн атамдын, Казыбек атамдын ошо тайекеси, Малабаш деген тайекем акын болгон экен илгери. Бул акыныбыз Туганбай Абдиевди ошо айылдан өстүрүп анан шаарга келген экен да. Демек аккан арыктан суу агат болуп турду. Ошо атабыз жактан тараптан каныбыз бар десек болот да. Азаматсыз. Келиңиз сизден бир шиңгил угалы. Арва журтум арвадан амандык тилейм барыңа. Келип ырдап турамын таңкы 5-тин залында. Мына бул түз эфир экени барыңарга маалымда. Булбулдай болуп сайраган мунаң алып баруучулар отуратты жанымда. Ал эми эфирден көргөндөр арва журтум арва. Бул 5-канал жакшы экен, каналдардын ашты экен. Анткени таланттарды чакырып, студиясына батырып, элдин барын кубантып, келаткан мына кезеги аны да жакшы сезеле. Эми жамандык деген болбосун, жараткан өзү колдосун. Төркүнүн сөзүн айтканда, төрүңүздөрдө бакыт ойносун. Болбосун дейлиң ыңкылап, орносун дейлиң ынтымак. Анан чыр чатактың унутуп, о калкым жашасак экен тынчырагы. Азаматсың Темирбек. Айтсаң, бул апта бою биз колдоо темасында сүйлөшүп атабыз да, анан сен ушундай өзүң талантыңды байкагандан кийин сөз түрдө ата-энең айттың да, ата апа ушундай талантым бар экен, мен Бишкек шаарына ушундай кетсем, окуу билим алсам деп, анан дароо эле колдоп кетиштиби, же болбосо сен өзүңдүн дагы орто билимиң да болуш керек да, кандай болду ошол жакта? Негизи айылда ата-энем мен акын экенимди билчү эмес, бирок мен ошо 2-3 класстардан баштап манас айтып жүрдүм. Мектепте демек ачыла баштаптырсың да? Ошо манас менен башталган десем болот да. Манас айтып жүрүп анан бир күн Сармердин сөздөрү жаттап чыгып, аман саламдашып ырдап анан мугалимдер апыма чалыптыр.
Ушундай балаңыз төгүп атат, келбесеңиз болбойт. Анан апам келип көрүп. Апам да таң калыптыр да. Анан видеого тартып, анан ошо атамдар көрүп, анан бияк шаарда туугандарыбыз менен азыр Сейитбек деген акем менен байланышып, ушул жактагы номер 5-УКГ мектепке алып келип киргизишти. Азыркы учурда 8-класста окуп атам. Окууларыңыз жакшы. Бул өнөрүңүз окууңузга тоскоолдук кылган жокпу? Жок, мен мугалим, кураторум дайыма уруксат берип жөнөтүп турат. Түшүнөт. Бирок кантсе дагы ал окууңузду таштабаңыз, экөөнү тең бир алып кеткенге аракет кылыңыз. Багы бардык улуу адамдар сөзсүз түрдө билими жогорку, ушундай жакшы билим алган адамдар болгондуктан биз да сизди ошондой улуу инсандардын катарында көргүбүз келет. Сизге келип бергениңизге рахмат. Сөзүңүздөн, оозуңуздан шекериңиз төгүлгөн, ушундай актаңдай биздин улуу акын агаларыбыздай чоң төкмө акын болушуңузду биз да каалайбыз сизге. Ийгилик каалайбыз, келип туруңуз. Рахмат.